Нургазы Идрисов Борборубуздагы Семен Чуйков атындагы көркөм сүрөт окуу жайын аяктагандан бери мугалимдик кесипти аркалап, балдарга сүрөт өнөрүнүн сырларын үйрөтсө, эми минтип Кыял мамлекеттик ишканасында тери менен иштөө бөлүмүндөгү буйртмаларды аткаруу менен алек. Биз барганда ал кыргыздын кырк уруусун чагылдырган эмгекти илгерилете отуруптур. Азыр кыргыздардын кырк уруусун жазып атам. Бул иштетилген тери атайын бизге сатып алып келет материалын. Өтө иштетилген тери да, бул даяр. Ошону эле биз завод менен келишим барбы? келишим бар, ошол жактан алып келишет бизге материалын. Биз бияктан ошо буйртма боюнча жазып беребиз. Улут бүтүндүгүн түзгөн уруулардын тарамын тери бетине тартууда чыгармачылык илхам менен иштеп, сүрөттөрдү тандоодо сюжеттердин өзөгүнө өзгөчө маани беришет адистер. Буну да сууга салабыз да, ортосун. Сууга салып, жибитип алып, анан мондай улан тисинен жабып чыгарабыз. Атайын өзүнүн эмес бастырмалар менен басып чыгарабыз да. Жибитип алабыз да, биринчи сууга салып чымыну. Сууга салып жибегенде бул басылбайт мондай. Убакыт кетет, бир 3-4 күн. Кыргыздардын эң башкы уруулары 40 уруу. 40 кылып топтогон, бирок мындан деле көп да негизи, майда урууларчы. Анан чоң-чоң таанылган урууларды эле 40 кылып чыгарганбыз да. Санжырачылар көрүп сурашы мүмкүн, Санжырачылар өздөрү түзүп бизге берет, ушундай кылып жазгыла деп. Бул тастыкталып чечилген, ошол боюнча эле биз анан сүрөттөрүн чүрөп өзүбүз жазайбыз да, эскисин өзүбүз чебиз. Болбойт, бул ар кандай болот сүрөттөрүн. Көбүнчө манастын сүрөтүн чүрөбүз ортосуна. Бул болсо жанагы ичкилик, оң сол кылып, ичкилик кылып, өзүнчө кылып эскиз түзгөнбүз да, ушундай да чыгарып атабыз да. Бул намаз окуганда жана неме алышы мүмкүн да, көзбөз жок депчи. Сиздер бул жолку чыгарылышта тери буюмдарына буйртмаларды кабыл алган Кыял мамлекеттик ишканасынын тери менен иштөө цехи тууралуу тааныша алдыңыздар.